Аламүдүн районунун Маевка айылындагы 10 гектар жерге алманын 4 түрү тигилген. Көчөттөр 2 жыл мурун отургузулган. Быйыл биринчи жолу түшүм алуу пландалган эле. Бирок жазда жааган кар андан кур калтырды. Биринсерин эле алма байкалбаса дээрлик жокко эсе. Азыркы кезде курт кумурскаларга каршы дарылоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ошол эле учурда кээ бирлерине витамин жетишпегендиктен саргайып дагы калган. Аларга каршы керектүү заттар берилүүдө. Darılarda da şu temire karşı temir vitaminler yetişmeyecek hatta almalara. Şu an dar çeşme tavız salkında. Salkın şu gündüz çeşme tavız da. Gündüz çeşme oluyor tane. Kurta karşı darılar septik, şireye karşı. Şireye geçişi var zaten. Oşonga çeştik. Мөмө жемиш бактары деле бала сыяктуу. Аларга аяр мамиле кылып, бапестеп багуу, дарылоо, камкордукка муктаж. Тилекке каршы бул боюнча Кыргызстандагы багбандардын 10дон 2синин гана түшүнүгү болбосо, калгандарынын такыр эле маалыматы жок. Эптеп эле көчөтүн тигип коюп, жаздан күзгө чейин сугарып, бышканда түшүмүн жыйнап сатып пайда табууну көздөшөт. Бул туура эмес. Алма, алмурут, өрүк, кокон гилас, жүзүмдү өстүрөм деген адам 4 негизги эрежеге көңүл бурушу кажет. Биринчиден туура пландоо. Мында жер кыртышынын асылдуулугу, жайгашуусу, ал тургай климаттык шарты, шамалдын багыты эске алынышы кажет. Ошондой эле тандап алган аймакта өсүп кете ала тургандай, суроо талапка жараша өсүмдүктүн сортун тандап алуу өтө маанилүү жагдайлардын бири болуп эсептелет. Бакты жакшылап пландап отургузуп албаса, бул 1 жылдык эле өсө турган өсүмдүк эмес да. Бул 20-25 керек болсо 50 жылга чейин ошол жерге сиз акчаңызды жумшап атасыз. Мындайча айтканда, ошол жерге сиз 50 жылдык пайда алып күтүп атасыз да. Ошондуктан ушул нерселерди эске алып, өтө жакшы кылдаттык менен пландап алсаңыздар, андан кийинки иштер болсо, баягы иштин жүрүшүндө кетет. Алма, алмурут, өрүк, кокон гилас, жүзүм жана башка бакча мөмө жемиштеринин көчөтү жайгашкан аймакта такыр чөп болбошу керек. Улам чыкканын улам тазалап туруу зарыл. Болбосо жердеги керектүү азыкты бактарга бербей, чөптөр өзүнө алып алат. Андан көрө көчөттөрдүн ортосуна бал челектерди коюп коюу пайдалуу. Анткени бул мөмөлөрдүн чаңдашуусу үчүн ыңгайлуу. Бакча өсүмдүктөрүнүн ичинен кокон гиласты тигүүдө табыгы менен жапайысын аралаштырып отургузуу талапка ылайык. Себеби бул чаңдашууну жакшыртып, түшүмдүн мол болуусун шарттайт. Дагы бир көйгөй Кыргызстанда мына азыр кокон гилас черешня. Ошол өсүмдүктө чаңдашуу дагы негизги мааниге баягы кайчылаш чаңдашуу. Көптөрү баягы 1 же 2 сортто отургузуп коет дагы арасында чаңдаштыра турган сорттор жок болгондуктан түшүм бак жакшы өсүп турат, бирок түшүм жок да. Бул өтө маани бере турган нерсе. Бул дагы ошол жанакы пландоонун эң башында, башкы этапта ушул нерселердин баарына маани бериш керек. Ошол эле учурда Кыргызстанда мөмө бактарда өтө чоң маселе бар. Алар зыяндуу курт кумурскалар, вирустук оорулар, козу карын, бактериялык илдеттер. Булардын бардыгы өзүбүздө питомниктин жоктугуна байланыштуу. Ошол эле учурда вирустук жана бактериялык оорулар сырттан кирген көчөттөр менен кошо келүүдө. Бир жагынан климаттын өзгөрүүсү дагы таасирин тийгизбей койбойт. Жаз канчалык жаан-чачын болсо, ошончолук илдеттер менен зыянкечтер көп болот. Мындайда туура дарылоо зарыл. Агрономдор менен консультация жасашат. Андан кийин алар агрономдор эсептеп берет. Мол удобрениядан мынча чачасыз, мындан мынча чачасыз деп. Андан кийин ошол жакта болгон оорулар зыянкечтерге жараша минимум 3 жолу. Максимум андан дагы аба ырайына байланыштуу, жаан-чачынга байланыштуу дагы көбүрөөк колдонулушу мүмкүн. Анан мисалы былтыр чачкан дарыларын кайра чачпай, анткени ал дарылар туруктуу болуп калат да. Ошол эле учурда бактарды ар кандай оорулардан коргоо үчүн каалагандай даарылай берүү дагы туура эмес. Дары чача турган мөөнөттөрдү дагы билүү зарыл. Башкысы көчөттөр гүлдөгөн учурда, анан түшүм жыйнаардын алдында зыяндуу заттарга каршы күрөшүүгө болбойт. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.